Эме айсалкын. 61 жаштагы Тургунжан Кулназарова куроосундагы кара өрүгүн адатта бышкан кезде эле терип дароо кардарга өткөрчү. Быйыл сатып алуучу жок болгондуктан неберелери менен кайналысын колго жарып кургатууга киришти. Как кылып даярдоодо өзүнчө түйшүк. Айтымында куроосунан 2 тонна түшүм чыгат. Бул кышы бою алардын киреше булагын толуктап турат. Элитипке жакын кайналыбыз бар. Ушу Каражыгач базарына, анан кийин караванга апарабыз. Ошактан ошо жерге апарып сатабыз. Анан ошактан сатып алып анан чайчакка кылабыз да, бизге канчалык кымбатыраак болсо, ошончо бизге жакшы. Анан кымбат болбой жатпайбы? Баалардын жана продуктыбызы кымбат. Бигил ошолордун кымбат болгонуна жараша кайналыбыз кымбат болобу деп мынтип жарып жайып атырык. Аксыда түшүм жакшы болгон жылы 10 000 тоннага чейин өндүрүлөт. Быйыл эрте жазда жааган кардын кесепетинен Кербен шаары, Кашка суу, Жергетал жана Кош Төбө айыл өкмөттөрүндө түшүм жакшы болгон жок. Дал ушул айылдардын кайналысы Орусияга экспорттолуп келген. Бул жылы район боюнча 4,5 000 тоннадай гана түшүм өндүрүлөрү күтүлүүдө. Ал эми кайналы жакшы болгон аймактарда тургундар түшүм жыйнап, киреше табуунун аракетинде. Жылда мисалы 8 сомдон алып аткан болсок, быйыл 15 сомдон алып атабыз. 15 сомдон алып атабыз, терүүчүлөр үчүн. Үй эзи терип берсе 15 сомдон алып атам. Эгер жок, өзүң жумушчум жок дегендиктен, ар бир жумушчудан сурасаңар, ар бир килоны 3 сомдон берип атам. Ар бир кило 800 сом, 900 сом иштегени болуп атат. Начар иштегени 5 сом иштегени болуп атат. Ошондой болуп атат. Элден алып эптеп кургатып, тиричилик кылалы деп атабыз. Аксы району боюнча 130га жакын кургатуу цехи бар. Быйыл кайналы жакшы болбосо да, алар дээрлик ишин токтоткон жок. Тагыраагы кара өрүк жакшы болгон аймактардан сатып алып, киреше табуунун аракетинде. Алсак жеке ишкер Бакытбек Рыспеков быйылкы жылы 10 тоннага жакын кара өрүктү кургатууга жетишти. Аны Ала Бука, Сузак райондорунан сатып алганын айтат. Бачатада, Кербенде жакшы болбой калып, кайналынын жакшы сапаттуу жерлери. Азыр эми ушул тапта Жалал Абадтан алып келип кургаттык, бир 36 тонна. Азыр мына Телман айылынан алып келип атабыз. Ала Букадан алып келип атабыз. Жакшы болгон жерлерден эми болушунча алып келип атабыз. Бирок көпчүлүк ишкерлердин өз алдынча кургаткан кара өрүк кагын сатууда маселе жаралат. Анткени азык-түлүк коопсуздугуна жана сапатына жооп бербейт. Мындан улам чет өлкөгө чыгаруу кыйын. Өткөн жылы кургатылган кара өрүктүн килосу 150 сомго чейин сатылган. Район акими Замирбек Сыдыков кара өрүк өстүргөн дыйкандардын жана ишкерлердин башын бириктирүү аракети көрүлүүдө дейт. Эң негизги максат башын бириктирүү болот да. Башын бириктирип, бизнес форумдарды өткөзүп, керектүү ошолорго шарт түзүп берүү бир чоң маселе болуп атат. Өткөндө Наманган областы менен өзбек туугандар менен сүйлөшүп атканда чоң объемдогу кайналаларды сурап атат да. Ошондо гана биз келе алабыз деп. Бизде чоң объемдогу кайналаларды чогултканга конкреттүү логистикалык борборлорубуз жок. Ар ким өзү жекече өстөрүн чыгат да. Демек ортодо ортомчулар пайдасын көрүп атат. Соңку жылдары жергиликтүү тургундар кара өрүктүн түшүмдүү сортун өстүрүүгө өтүп жатышат. Украина жана Германиядан алынып келинген кара өрүктүн сорту бүгүнкү күндө мөмө бере баштаган. Кара өрүк негизинен Аксы районунун баардык айыл аймактарында өстүрүлөт. Район боюнча 1341 гектар мөмө жемиш багы болсо, 566 гектарын кара өрүк аянты түзөт. Бүбүсыра Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Аксы району.